Бүгін 19 сентябрь президент Садыр Жапаров қол қойған жарлыққа ылайық Қырғыз-Тажик шекарасындағы қырдаалға байланыштуу улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Бул багытта Жогорку Кеңеш имаратында кандай иш-чаралар өтүп жаткандыгын сиздер менен чогуу баамдап көрөбүз. Мына Жогорку Кеңештин депутаттары, аппарат кызматкерлери Баткен окуясында жардамга муктаж болуп тургандар үчүн кан тапшыруу процессин колго алып, донорлук кылышууда. Азыр биздин жаныбызда Жогорку Кеңеш депутаты Карим Лемзарович. Саламатсызбы? Өз ыктыярыңыз менен келдиңизби? Бул жерден атайын шарт түзүп коюп, биздин кызматкерлери ким кааласа өз ыктыяры менен келип кан тапшырса боло берет да. Бул эмне дегенде хотя бы чем-нибудь помочь дегендечи. Ушул убагында азыр биз помощь ар кандай жардамы чогуу атабыз. Жогорку Кеңештин аппараттан, депутаттардан дагы биздин бир топ депутаттар азыр Баткенде жүрөт. Аяктан дагы жардам берип атат. Биз ушул жерден азыр помощь уюштуруп койгондон кийин дагы хотя бы кан тапшырып койсун да. Ушул ниетибиз менен. Мындай акыбал болуп калгандан кийин хотя бы, конечно, биринчиден Кудай сактасын да ушундай маселеси болбосун да. Экинчиден мен биздин жарандарыбыз ким каза болуп калгандан балдарга, бар ата-энелерге көңүл алам да. Мындай сыноо эч качан болбосун. Эч кимге дагы түшпөсүн. Кудай сактасын. Комитет бул маселени карадыбы? Биздин комитет боло элек. Негизги ар бир вторник күнүндө биздин комитет болуп атат. Эртең кворум жок болуш үчүн комитет жок болот. Эмне себеби биздин көп комитеттин мүчөлөрү Баткенде жүрөт да баары. Бирок палатада каралганбыз. Биринчи жолу каралганбыз. Биздин депутаттарыбыздын өз милдети аткарып атабыз да. Биздин колубузда эмне жардам, эмне керек болсо, конечно, албетте биз жанында турбай эле эл менен чогуу иштешибиз керек да. Рахмат. Мен ойлойм, бул маселе азыр бат эле ордуна келип калса, биз ага чейин алдында жүрүп, ошо убагына, ошо заманда турбай эле калган кемчилигибиз баарына чечишибиз керек да. Биз эл кыйнабасын. Эмил Токтокунович, мынакей учурда дүйнө элин дүрбөлөңгө салып кулак түрдүртүп турган Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кырдаал болуп атат. Бул боюнча сөзсүз түрдө өзүнүн адилет баасын берилет болуш керек. Дүйнөлүк коомчулук Жогорку Кеңеш бул жааттан алганда кандай эл аралык уюмдарга кайрылуу жасай алдыбы? Сөзсүз биз жогоруда болгон окуяга абдан жүрөк оору менен кабыл алып, бул окуянын кайталанбаш үчүн биз башка өзүбүз Жогорку Кеңеш документ даярдап, биз ООНго жана башка уюмдарга кайрылууну даярдап жатабыз. Бул Тажикстан тараптын тынч жашап жаткан Кыргызстанга кол салуусу, агрессиясы, бул мыйзам бузуулук, эл аралык чек ара мыйзамын бузду. Бул биринчи эмес, экинчи, үчүнчү болуп атат. Жөн жашаган элдер жөнүнө аларды уктаган жеринен ушундай кайтыш болуп кетти. Ошондуктан биз, мен талап кылам, сөз түрдө ушул Тажикстан тарап рахмон баш болуп буга жооп бериш керек. Мунун бааны эл аралык уюмдар бериш керек. Ушуну кайталамаш үчүн биз мурун да ушундай көтөрүлүп аяна чыккан эмес. Сөз аяна чыгып, кийинки кайталанбаш үчүн биз толук аракет кылыш керек. Мына ушул азыркы тажик бийлигинин ушул агрессиясы деп айтып атабыз, бирок ар жакта артында турган көкүткөн бир үчүнчү күчтөр барбы, жокпу? Менимче, мен үчүнчү күчтөр бар же жок деп айта албайм. Бул өз эле Тажикстандын ошол Рахмондун бийлигинин каалоосу. Ал ушул өзүнүн бийлигин чындаш үчүн, баласын өткөрүп бериш үчүн ушул Кыргызстанга тап берип, элине баатыр көрүнүш керек атат. Бирок Кыргыз менен Тажик эли илгертен бери достук мамиле болуп келген. Бул жерде элдин күнөөсү жок. Бул бир эле ошол, мен оюмча, ошол тажик бийлигинин бул каалоосу. Бизге азыр канча чыгым кеткенин каражаттар саналып атат. Буюна комитетте биз ушул каражаттардын мамлекет бюджеттен бөлүп берүүсү маселесин карайбыз. Анан жалпы чыгымдар менимче эми акырын эсептелип чыгат. Чоң чыгымга учурады Кыргызстан. Өзүңүз ошол жакка барып көрдүңүзбү, кырдаалды жеринде? Мен кырдаал жеринен баралган жокмун. Биз ушул жерден уюштуруу иштерин
анан жардам берүү иштерин уюштуруп 2 күндөн бери ошол иштин аркасынан жүрдүк. Жогорку кеңешпи же фракциялы кандай ушул темада өзүнүн көрсөтө алды? Биз жогорку кеңеш кечээ чукул жыйын өткөздүк. Ал жабык иште болду. Биз ошол жерден өзүбүздүн дагы жогорку кеңеш атынан каражат бөлүп берүү маселесин кабыл алып, токтом кабыл алдык. Ал түз ошол акча түшүп аткан штабка счетко түшөт. Биз жогорку кеңештен каражат. Андан сырткары сиздердин фракциядагы өзүнчө чогулду окшойт, э? Андан сырткары биздин фракцияда чогулду. Бүгүн фракциянын лидери Атакан Кесенбаевич ошо Баткен тарапка кетмек. Менимче ошол жакта жүрөт, эл менен жолугабыз деп. Андан башка да биз калгандар бул жерден уюштуруу иштери боюнча алек болуп атабыз. Ушул Баткен жергесиндеги кыйроого кабылган социалдык объектилердин жагдайы жана аларды кайра калыбына келтирүү боюнча депутаттар эмне дешет? Баарыбызга маалым болгондой, ушул бизде сентябрь айында ушул тажик мамлекети тарабынан биздин мамлекетке ушундай бир ок атууларды чыгарып, ушул көптөгөн жарандарыбыз, 100дөн ашык жарандарыбыз жабыркап, 50дөн ашык жараныбыз мынакей бүгүнкү күндө ошо кайтыш болуп кеткендер болду. Анын арасында биздин ушул мекенди коргоо кызматкерлери дагы ушул чек-арачыларыбыз да бар. Бардыгына жаткан жерлери жайлуу болсун, үй бүлөлөрүнө баягы көңүл айтмакчыбыз. Ал эми жогоруда сиз айткандай, бул албетте мына эртеңки ТЭК комитетинде, биздин комитетте албетте бул каралат. Жогоруда президентибиз Садыр Нуркожоевич да айтып кетти. Ушул кандай жабыркагандар болбосун, тез арада ошону калыбына келтирүүнүн үстүндө иш алып барабыз. Баарыбыз билебиз, ошол күндөн баштап биздин жогорку кеңештин депутаттары тарабынан дагы бул штаб түзүлүп, ушул Бишкекте централизованный, андан сырткары ушул Ош шаарында, Баткен шаарында штабтар түзүлүп, биздин бияктан бөлүнгөн депутаттар ошо жеринде да иш алып барып атты. Ушул кандай акыбал болуп атат бүгүнкү күндө, кандай кырдаалда биздин жарандарыбыз ушул кандай акыбалда калгандарын жеринде көрүп, анан эртеңки күнү ошолордун үстүндө кандай бир керектүү абдан бир муктаждыктар болгондордун үстүндө иш алып баралы деген маалыматтын негизинде иш алып баралы деп ушуну бүгүнкү күндө карап аткандагыбыз. Мен ойлойм, эми ушу менен Кудай буйруп ушул токтоп калса, тез аранын ичинде жогоруда сиз айткан ушул мектептерди калыбына келтирүүнү, ушул убактылуу балдарды окутуунун үстүндө иш алып барып, биргеликте жылыш болот деген ишеничтемин. Бүгүн 19-сентябрда аза күтүү күнү жарыяланды. Бул боюнча жогорку кеңеш эмне кылды? Бүгүнкү күнү ушул аза күтүү күнү болуп жарыялангандан баштап бардык жерлерде кан тапшыруу, ошол баягы баарыбызга маалым. Ушул жерде кан жоготкон адамдарга кан жетишсиз болуп аткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө жогорку кеңештин аппараты, ушул жогорку кеңештин төрагасынан баштап аппарат кызматкерлери бардыгы биргеликте ушул бизде атайын уюштурулду эле ушул жерде кан тапшыруу үчүн. Ушул жерде бардыгы кан тапшырып, ушул өздөрүнүн кичинекей болсо дагы бир мындай бир жардамыбызды кылалы деген үстүндө иши жүрүп жатат. Мына жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн 19-сентябрда жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле аппарат кызматкерлери мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги куралдуу жаңжалдардан жабыркагандар үчүн кан тапшыруу жардамын көрсөтүштү.